Демократия сабактары саясий публицистикалык программасы 2002 жылдын 17 мартында болуп өткөн Аксы окуясынын хронологиясын баяндайт. Мамлекеттин калыптануу тарыхындагы орчундуу фактор болуп эсептелинген Аксы окуясынын жаңырыгы бийлик үчүн да, коомчулук үчүн да актуалдуулугун жогот элек деп ойлойбуз. Бул программа документалдуу архивдик материалдардын жана Аксы окуясынын катышуучуларынын эскерүүлөрүнүн негизинде даярдалды. 2001 жыл эгемендүүлүктүн 10 жылдыгы белгиленген жыл. Өлкөдө саясий чыңалуунун мезгили болгон. Кыргыз-Кытай чек арасы, тагыраак айтканда үзөңгү куш маселеси. Ар намыс партиясынын лидери Феликс Куловдун камалышы. Америка Кошмо Штаттарынын авиа базасынын Кыргызстанга, Манас аэропортуна жайгашышы сыяктуу иштер саясий өңүттө каралып, расмий бийликке оппозицияга чыккан жогорку кеңештен мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттары, саясий партиялардын лидерлери жана адам укугун коргогон өкмөттүк эмес уюмдар аябай активдешкен жыл эле. Мындан да тагыраак айтсак, бийликтин да оппозициянын да шиши толуп калган. Демек, бир чечилиш күтүлүп жаткандай атмосфера кармалып турган. Эл жаңы жылды тосуп, майрамдык маанай тарай элек учурда 2002 жылдын 5 январында шайлоочулары менен жолугушууга барган Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаты Азимбек Бекназаров Жалал Абадтан камакка алынган. Бул кабар чагылгандай тез тарады. Азаттык радиосуна телефон аркылуу билдирген депутат Бектур Асановдун дирилдеген үнү көпчүлүктүн эсинде калды. Кандайдыр бир шойкомду коомчулук мурда эле сезип калган. Бирок бийлик өзүнүн эле бийлик өкүлүн, депутатты ара жолдон кармап, камап коет деген ойго эч ким даяр эмес экен. Күнгө ишенби болгондуктан журналисттер да, адам укугун коргогон кыймылдары да кызмат үстүнөн областтык прокуратуранын, милициянын кызматкерлерин таба алышканы жок. Эртеси жекшемби күнү Азаттык радиосу кечээ 5 январда камакка алынган депутат Азимбек Бекназаров Жалал Абад областынын ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында ачкачылык жарыялады. Ал эми бүгүн Бишкекте мыйзам чыгаруу жыйынынын депутаттары кезексиз заседание өткөрүп, бул камоо Азимбек Бекназаровдун саясий көз караштарына байланыштуу. Ошондуктан тез арада депутатты камактан бошотуу талабы менен президент Аскар Акаевке кайрылуу кабыл алуу үчүн чогулушат деп билдирген. 2002 жылдын 7 январы дүйшөмбү күндөн тартып, Азимбек Бекназаровдун камалышы чоң эпопеяга айланды. Мындан 7 жыл мурда Токтогул районунда тергөөчү болуп иштеп турганда Азимбек Бекназаров киши өлтүрүү фактысы менен кармалган Жапаралы Камчыбековду негизсиз бошоткон. Жабыр тарткан жолчу Букеевдердин үй бүлөсүнүн арызы каралган эмес. Чындыкты издеген үй бүлө эми гана прокуратурага кайрылып жатат деген негиз чоң өрттүн алгачкы учкуну эле. Ал жылдар эмес, азыр деле укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин алишем иштери коомчулукка белгилүү. 1995 жылы Токтогул районунун прокуратурасынын тергөөчүсү Азимбек Бекназаров кылмыш ишин эмне үчүн жапканы кызык эмес. Маселенин талуу жери мыйзам чыгаруу бийлигинин бутагынын өкүлүнө, аткаруу бийлигинин өкүлдөрү кескин чогулга өткөнү болду. Бийлик эмне үчүн өзү менен өзү күрөшкө чыкты деген суроо туулат. Ал жылдары республикада ири кылмыш иштери ачылбай, ачылса сүйрөп убакыт өткөргөн фактылары бар эмес беле. Демек, саясий заказ болгон деген пикирдин негизи бардай. Башынан баштап эле мага бир топ спикер Эркебаев жана башка бир топ адамдар мага чыгып жүргөндө. Сен акырын баспасаң сени жайлайт, минтет, иш кылынып атат деп. Эскертүүлөр, соодалашуулар болуп аткан. Жок, мен катып тургам. Бул боюнча 2001-ден баштап эле ошондой болуп атканда. Мен мындай даяр болчумун да, баары бир булар ошону кылат деп. Но бирок мен дайым айтчумун, мага журналисттер суроо бергенде да айтчумун, мен корко турган эч нерсем жок. Мен бир камок же бир нерсени да приватташтырган киши эмесмин. Мен жөнөкөй тергөөчү, прокурор иштеп эле өзүнүн менен келе аткан кишимин. Менин минемди метет эле. Но бирок табам десе ошо архивден казып отуруп бир отказной материалды буза коюп туруп метип коет деген менин оюма да келген эмес да. Мен өзүм да ойлойт экенмин да, көрсөчү. Көрсө бул бийлик, кээ бир адамдар ради жакын учуучу же бир мөөгө кызмат кылыш үчүн ошолорго чейин барат экен да, мыйзам бузуучулукка. Ошол мага санкция берип, иш козголду, сак иш козгоюп, камайбыз деп атканда дагы мени менен соодалашуу болду да. Мына Кудайбергенов, генеральный прокурордун биринчи орун басары, жанагы Исаев. Экөө мени 3 сааттар сүйлөштү. Сен мындай ийкемдүү болосуңбу же болбойсуң? Биз камап кое беребиз деп. Мен ал жерде эле айттым, колуңардан камаш келиби, камай бергиле. Мен өзүмдүн позициямдан тайбайм. Анткени силерден башка да тарых бар.
Эртең баары изилдейт. Мына бүгүнкү күндө мен ошол 10 жыл өтпөй бардык нерсе ачыкка чыкты. Кандай иш козголгон, кандай жүзөн куш өткөн, бардыгы тарых болуп өзүнөн өзү чыгып калбады. А 10 жыл мурда булардын баарын билбейт эле. Ошол кездеги оппозиция бирде күчтүү, бирде жөн эле бир нерсени көбүртүп жабырткан. Ошол учурда кыйкырмыш болуп жатып өзүнүн айрым бир маселелерин чечип турган. Бийлик булардын тилин тапкан экен деп ойлоп келе жатсаң, кайрадан бийликке аткан октой тийип, принципиалдуу иштерди күн тартибине койгон маданияттуу оппозиция болчу. 2000-жылы Азимбек Бекназаров депутат болушу менен оппозиция радикалдык кадамдарга машыга баштаган. Депутат Азимбек Бекназаровдун сүйлөө аракеттеринде бир эле учурда тергөөчүлүк, прокурорлук жана соттук өкүмдүк бар эле. Өкүм сүйлөп, өкүм жүргөн Азимбек Бекназаров куру сыпайчылыктан алыс болгон. Оппозицияга ушундай топ жарган личность жетишпей жүргөн. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынын трибунасынан бир аз одоно, орус тилинде акцент менен сүйлөгөн, нукура кыргыз болуп көрүнгөн бул депутатка бийлик алгач маани бербеген. Ал кимдир бирөөнүн оюн айтып жаткандай, оппозиция анын оозу менен айрым маселелерди сыртка чыгарып жаткандай кабыл алып турушкан. Бир сөз менен айтканда, мурдагы тергөөчүнү жетишерлик баалай алышкан эмес. Бул бийликтин текебердиги эле. Текебердик качан кайдан болбосун адамды азапка салып келген. Ал эми бийликтин текебердиги дайыма бир топ эмеспи? Ошентип бир кездеги тергөөчү Азимбек Бекназаровду бир аз коркутуп үркүтүп коелу, ордун билип жүрсүн деген схема ишке киришкен. Бул схема жаңы ойлоп табылган эмес. А мүмкүн Азимбек Бекназаров укук коргоо органдарын иштеп жүргөндө да дайыма таасир көрсөтүп, натыйжасын берип жүргөндүр. Компромат менен иштөө кайсыл бийлик болбосун колдонулуп келинген ыкма. Өздөрүн оппозиция деп атабаса да, бийликтин жүргүзгөн саясатына макул эмес коомдук уюмдар, кыймылдар көбөйүп калган учур эле. 2002-жылдын 8-январынан тартып, башкы прокуратуранын жана парламенттин алдында пикет уюшулуп, Азимбек Бекназаровду коргоо комитеттери Бишкекте жана Жалал-Абадта түзүлгөн. Алдыңкы планда Турсунбек Акун, Топчубек Тургуналиев, Төрөкан Исмаилова, Тоту Сыдыкова, Зульфия Марат, Азиза Абдырасулова жана бир нече парламентарийлер турушту. 10 январда президент Аскар Акаевге 3-чү рет кайрылуу жасашты. Турсунбек Акун баш болгон укук коргоочулар ачкачылык жарыялашкан. Бул учурда Ак Суу районунун Кара Суу жана башка айылдарында эл күндө чогулуп, Бекназаровду бошотуу маселесин коюп жатышкан. 2002-жылдын башында топтолуп калган маселе көп эле. Жакырчылык бардык региондорду баскан. Россияга, Казакстанга жаштар массалык түрдө чыгып кетип жатышты. Ош, Баткен, Жалал-Абад областтарында миграция айрыкча күч алган. Бийликтеги коррупция Ак үйдүн 7-кабатынан да жогорулап, кызматка орношу, кызматтан жогорулап актысы, таанышы жана акчасы барлар үчүн гана болуп, ал эми элет жеринде жаз, күз мезгили күйүүчү майдын тартыштыгы жогорку чекке жеткен. Эл тегиз жакырланган учурда бийликке болгон нааразычылык да массалык көрүнүшкө айланды. Мына ушул жагдай Азимбек Бекназаров үчүн аны тааныганы, тааныбаганы кошо көтөрүлүшкө себеп болду. Албетте, убакыт өтүп, Ак Суу окуясы боюнча ар кандай пикирлер, Азимбек Бекназаров жөнүндө өтө төмөн сөздөр жүрдү. Бирок ошол 2002-жылдын январь, февраль, март айында абал ушундай эле. Оппозиция пикетке чыккандардын да, ачкачылык жарыялагандардын да санын көбөйтүп айтып жатты. Бийлик болсо ал сандарды 40-50 эсе кыскартып, аз эле киши чыкты демиш болушту. Чындык ортосунда эле. Коомчулук Жалал-Абад областынын прокурору Зоотбек Кудайбергеновдун ысмын жатка билип калышты. Прокурордун бийлиги күчтүү беле же башка себептер барбы, Азимбек Бекназаровго байланышкан иште прокурордун жоопкерчилигине коюп коюшуп, ошол кездеги областтын, райондун жетекчилери четке чыга беришкендей. Эл менен жолугушуу, алар менен диалогко чыгуу кийин гана башталган. Бирок андай кырдаал областтын жетекчилеринин колунан чыгып кеткен учур эле. Расмий бийлик да жөн жаткан жок. Президенттин пресс-секретары баш болуп, Ички иштер министрлиги, башкы прокуратура пресс-конференция берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышты. Ар кимдин өз чындыгы өкүм сүрүп, тигил айтса тигил туура, бул айтса бул туура өңдөнүп, коомчулук бир топ чайпалды. Азаттык радиосу, Агым газетасы берген маалыматтарды мамлекеттик телерадио канал, өкмөттүк басылмалар тастыктабайт. Алардын өз көз караштары бар. Ал эми эл аралык уюмдар, чет элдик элчиликтер, мамлекеттик массалык маалымат каражаттары менен көз каранды эмес маалымат булактарынын материалдарын чабыштырып, өз алдынча жыйынтык чыгарып жатышты.
Оппозицияны президенттик администрация башчысы Аманбек Карыпкулов кабыл алып, кырдаалды жумшартуу аракетин жасаганы менен парламенттин 13 депутаты президент Аскар Акаевдин отставкасын талап кылып туруп алышты. Бул шашылыш талап, убактысына мурда талап экенин кийин убакыт көрсөттү. Бийликте, оппозициядагы ички тирешүүдө туруп диалогко чыгышканы жок. Эки тарабына тең ийкемдүүлүк, элдин алдындагы жоопкерчилик жетишпеди. Анын үстүнө билинбей ортодо түндүк түштүк деген жаранка турду. Оппозиция бул картаны колдонгон эмес деп айтыш да туура эмес. Колдонгон дегендин өзү да коркунучтуу. Бирок бул уулу жылан ортодо сойлоп жүргөнү көпчүлүккө белгилүү эле. Бийлик болсо түштүктүн кадрларын өзүнө жаккандыгы же башоту менен берилгенине карап боюна жолотуп турган. Кадрлык баланс сакталып турат деп расмий бийлик канга акшаган менен жазылбаган мыйзам өкүм сүрүп турганы белгилүү эле. Ошентип эрегиштен эрелөт болду. 2002 жылдын 17 мартында президент Аскар Акаев чет өлкөгө визит менен кеткенде Аксынын боз биегинде кан төгүлдү. Аксы окуясы жергиликтүү бийлик системасынан баштап укук коргоо органдарында, айрыкча мамлекеттик коопсуздук комитетинде аналитикалык иш жүрбөгөндүгүн, коррупция менен жердешилик гүлдөп өскөндүгүнөн кабар берди. Бул системанын чириш эле. Авторитардык бийлик болгондо жооптуу кызматкерлер дайыма эки фронт койношот. Жалгандык менен жашырып жабуу, көшөкөрлүк, кооздоо менен көркөмдө жогорку деңгээлге жетээрин соңку 20 жыл көрсөттү го. Урматтуу телекөрүүчүлөр, канчалык оор болсо да, жараат айык элек болсо да, бийликке гана эмес, жалпы улутка сабак болчу ошол 2002 жылдын 17-18 мартындагы окуялардан фрагменттерди көрсөтүүгө уруксат этиңиздер. Машина. Документтер көрсөтүлө кара наманган. Отуруңар. Айда. Да, выходи, Леша, что ставим там? Урматтуу туугандар, силер мыйзамды бузуп жатасыздар. Мен как начальник милиции силерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөм биринчи. Эгер түшүнгөндүңөр жакшылыкка, анда мы будем принимать силы. Мынау силердин чыкканыңар биринчиден уруксат алып туруп, кайрылып, райондун акимине биз ушундай пикет же митинг өткөрөлү, уруксат бериңиз. Биз бир жерде авторитет бериңиз деп кайрылдыңарбы, жокпу? Муну менен силер Азымбек акеге жардам бере албайсыңар. Жардам бериш үчүн анын башка жолдору бар. Закондуу түрмөдөн ал киши өзү юрист, өзүнүн күчтүү адвокаттарын алган, өзүн өзү ал защита кылып атат. Силердин мындай чыгып алганыңар аны жардам эмес, наоборот, Азымбек Бекназаровду башкача көргөзүп коюп атат. Силер ушуну түшүнбөй атасыңар. Эгерде таркаласаңар мен күч колдономун. 15 мүнөт убакыт силерге.
sizlerden Bundayda adamdın maldan yedi ayırması bir kişi söylegende kalgan uğat eken. Doğru? Sizler anan keyin açılda verseler kantip söyleşiz. Andan keyin ben aşamda sizler menen söyleştik. Doğru? Söyleşkende sizler ayttılar. Onların yanından kopunca göz gözle anay olacak. Korkutmayın. Korkutmayın. Benim elen yoldaşlarım. Ulan tutuğanda. Ben açmayın. Hazırçı. Sizler eğer de ukbasanar ben akırın arka getir. Anda özgür bilesiniz. Makul mu? Anda uksanar uşunday. Sizler zakondu sıylasanar, kırgızeni sıylasanar. Oşul zakondu talap kılıp, buna kança jolu, buna Tursunbek akın geldi sizlerge, ikinci jol gelip odat. Kalgan joldaşlar geldi, Topçubek geldi, Turan. Talay. Haket tutmayın. Organdı yönetmegile dediğiniz yönetmedik. Avtobusu katlatıp koyduk, katlatıp koyduk. Tegin telefon işletip koygula dedik, işletip koyduk. Emadan başka bizden kolda birlik yok, bunu hakim öz aytıyor. Budan başka mına rayonun birliğinden iletişim otasına toğudu. Biz budan değiştirmeye bir şey öldürürler toğudu. Sonra düşüngün. Hiç nesneden korkmayın. Dönkesiler mizamını bozup, buna ayık ötmediniz, ayında çoğuldunuz, barvat aldı, hiç nesne degen biröğüne de gelip kalmak koygun yeri yürüyüşüm. Ondan toğanda sonra düşüngülü. Onu bundan ayrıkılı örseniz biz yol veralmayız. Yol veralmayız. Sizlerin aldığınızda, sizler soğuk getirse biz yol veralmayız. Sonra düşüngülü. Hazır aytmadı, bundan ayrı tarkap, osal ayında oturup çıksanlar orta de otmayın. Azal sosyal yerden gösterdim ki, danlıydın bardın beri otasına, sizlerin aytkanыңardın bardın beri otasın. Aytkan, ayt degen jeriңерге aytып атабыз. Жашырған еш нәрсе жоқ деп отыр. Только тура түсін керек. Атымына тура түсіндірсін сіздерге, мыйзам қандай екен. Вперед! Вперед! Давай, давай! Бардырын қалма! Қой талқаға! Қой талқаға! Қой! Арқаға! Bu ne degen ya? Ne kılavuz emi? Ne kılavuz? Ne kılavuz emi? Buna beri verdi bir adam ölecek mi? Ben 4 yıl olgan kaldı ya. Ben qarasam biz bölünüp ketкен спецназдын балдары тегиз кетип атты барышыбыз. Ay 4 yıl kaldı mı? 4 yıl kalganda
Keyin kasetesini veresin mi? Yok. Ne oldu? Оқтың тешілген ма сол? Американский ремеда бұл. Немка немесе точно. Тартам арасына? 2002 жылдын 17 марты ошентип кандуу күн болду. Каршылашуу Бозбектеги элди атып, сабап таратуу менен чектелген жок. Ал күнү түнү менен Кербенде абал чыңалды. Райондук милициянын ЭДН бөлүмүнүн имараты толугу менен өрттөлдү. Милициянын имараты ташбаранга алынган. Эртеси таң супа салганда көчөдө адамдар аз көрүнгөн менен түштөн кийин кайрадан райондун борборуна эл ар тараптан агылып келе баштаган. 18 марттан 19 мартка караган түнү эл менен милициянын кагылышуусунан дагы бир жигит 23 жаштагы Элдар Үмөталиев башына тийген октон каза болду. Ошентип курман болгондордун саны 6 адамга жеткен. 19 мартта түшкө жакын Азимбек Бекназаров камактан убактылуу бошотулган. Ал күнү бийлик Аксы районунун акими Шермамат Осмоновду, райондук милициянын бөлүмүнүн башчысы Данияр Кулуевди кызматтан четтетти. Райондун прокурору Абдыкалык Калдаров отпускадан нары бошоо жөнүндө билдирди. 17-18 мартта камакка алынган ондогон адамдар эркиндикке чыгышты. Эгемендүүлүккө жеткенибизге 10 жылдан жаңы гана ашканда биринчи ирет Нооруз майрамы көп жерде белгиленген жок. Бишкекте өткөн майрамдык салтанатка деле окшобой, мурда даярдалып калгандыгына байланыштуу өттү аты болду да калды. Анткени 17 марттагы Бозбектеги атылган, малдай айдалып кууп таратылган элдин ызасы жана эмне кыларын билбей Кудайга үнү жеткен бул аялдын үнү абада кармалып турган. Бул аялдын суроосуна күнү бүгүндө жооп жок. Bir 1991 жылдан тартып жогорку жетекчилер деле, радио телевидениеге чыккандары, газетага интервью берген башкалары деле эгемендүүлүк бизге кан төгүүсүз келди. Курмандыксыз деле көз каранды эместик колубузга бакыт кушундай конду деп сыймыктанып келгенбиз. Ошол бакыт кушун кайсыл жылдан тартып күтө албай кутубузду четинен кемите баштаганбыз. Айыл чарбасын ойлонбой туруп тараткандабы, өндүрүштү тоногондобу, кары картаң жаш балдар тамак аштан кем болуп, үстү башына үйрүп салар кийимдери болбогон жылдардабы, жаштар агылып Россия Казакстанга тентип иш издегендеби, Ак үйдүн бирин-бири көрө албай, интригадан башы чыкпай, бир бийликтин бутагы экинчи бийлик бутагынын башын жуткандабы, элдин ырыскысын уурдап тутуп баягандар жуманын 7 күнүндө тең той берип, көздөрүн май баскандабы, алакандай кыргыз элин урууруга бөлүп, түндүк түштүк деп өзөгүнө өрт койгон бузуклардын маңкуртчулугунанбы? Кайсыл бир убакытта келген бакыттын кутун учура баштаганбыз да. Бул суроого жооп издеш азыр кыйын. Аксы окуясы элдин бийликке болгон мамлекеттик саясатка деген ишенимине шек келтирди. Аксыда атылган октун жаңырыгы убакыт өтүп барып, 2010 жылдын 7 апрелинде Ак үйдөн уланып, Аксы окуясында курман болгон 6 адамдын саны 87 адамдын санына өсөрүн анда ким билиптир? Эки кырсык тең бийлик системасынын чиришинен улам келип чыккан. Профессионалдык даярдыгына карабай, өзүнүн көзүн карап, кул болууга даяр турган сапатын баалап кызматка көтөрмөлөө, берген пулуна карап кызмат берүү, алып сатуучулук, өзүнүн гана жакындарын хан сарайга чогултуу психологиясы бийлик башындагылардын башын жеп, элдин кусуру урду окшойт. Азыр ойлоп көрсөк, Аксы окуясы бийликке кагылган коңгуроо болуптур. Элдин жоопкерчилигин мойнуна алам, элге кызмат өтөйм дегендерге берилген ибарат экен. Күнү бүгүнкүгө чейин жооп жок. Алыскы райондун жашоочуларына каршы эмне мынчалык көп күч даярдалган? Жергиликтүү милиция кызматкерлеринен сырткары ОМОНдун, спецназдын кызматы жиберилген. Өкмөттүк деңгээлде административдик имараттарды коргоо үчүн буран, массалык тартип бузууларды басуу үчүн тайфун операциясын киргизүү планы бекилген. Бул план укук коргоо органдары тарабынан иштелип чыгып, өкмөттө талкууланып, ал кездеги өкмөт башчысы Курманбек Бакиевдин колу коюлган токтом чыккан.
Өкмөт башчысы өткөргөн кеңешменин протоколунда анын эмне деп сүйлөгөнү, эмне сунуштарды айтканы жазылып турат. Жергиликтүү бийлик дагы ар жагында таяна турган эч нерсеси болбосо, мындай сөздөр жөн жай айтылбайт эле го. Кыргыз Республикасынын бир айлык өкмөткө күчү жетпесе анда республика болбойт. Аксылыктарга катуу жооп болору демек башынан эле белгилүү болгон. Бийлик кадыресе даярданган. Курманбек Бакиев планга кол коюп 18 мартта ден соолугуна байланыштуу кызматка чыккан эмес. Курманбек Бакиевдин ал күнү кайда болгону ушуга чейин белгисиз. 19 мартта ишке чыгып Аксы району өкмөт мүчөлөрү менен жөнөп кеткен. Кийинчерээк 2007 жылы 17 мартта Аксы окуясынын 5 жылдыгына арналган салтанатта буларды айтып турбайбы? Мыйзам жолу, ичке жол деген чын экен. Тилекке каршы тергөө иштери бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй узарууда. Күнөөкөрдөлгөндөрдүн көбү амнистия менен бошотуп кетиптир. Айрым иштер боюнча күбөгө өтүүчүлөр республикадан сыртка чыгып кетиптир деген өндүү шылтоолор менен иш аяктабай келатканы мени өкүндүрөт. Ушул жерден айтып кетким келет. Кырчындай өмүрү кыйылган жигиттердин убалы элдин каргышы соо койбойт экен. Күнөөнүүлөр негизинен жазасын алды дейт элем. Эл жерине батпай тентип жүрүштүн өзү да чоң жаза эмеспи? Сөз кимдер жөнүндө болуп атканын өзүңүздөр да түшүнүп турасыздар. Дагы бир чындыкты айта кетейин. Кийинки кездерде айрым бир саясатчылар Аксы окуясын өздөрүнүн саясий кызыкчылыктарын ишке ашыруунун куралы катары пайдалангысы келгендиги байкалууда. Курманбек Салиевич, бул жалпы улуттук трагедия. Улуттук трагедияны оппозицияныкы же бийликтики дебей, жалпы эл көтөрө турган нерсе. Чогуу аракет кылып мунун аягына сөз жетишибиз керек. Мен ушуну суранамын биз тарабынан. Мен менен мына укук коргоочулар дайыма чогуу болобуз. Биз сүйлөшөбүз. Анткени башынан бери жүрөбүз. Мына Топчукен башынан бери жүргөн, өзү комиссиянын төрагасы болгон. Бир топ нерселерди, күнөөкөрлөрдү биз эле алып барабыз сотко, биз эле өтүп беребиз. Бирок ошого саясий эрк гана керек. Ушуну мен сизден суранам. Ошол Бакиевдин жана протоколу мурдагы бир комиссияда жазбайт. 2007 доке гана жазып атат. Себеби мурда бул жашыруун болгон. Мен да билген эмесмин. Эгер мен ушуну билгенде Бакиев никогда президент болбогон эмеспи. Кийин билип калып, июнь айында билип калып, мен генеральный прокурордун милдетин аткарып аткам. Анан тиги өкмөттүн секреттер архивинен чыгып калып атпайбы жана. Анан өзүнө бардым да, сиз акча өзүң кол коюп турбайсың. Давай. Десем, жо, мен даяр жыйынга келгем, карып кылып өткөрүп аткан экен. Анан кийин президент жокта сен экинчи кишисин кол коесуң дегенден кол коюп койгом. Мен бул жерге эч кандай тиешем жок деп эдим. Онда ошентип показания бериңиз, сурак. Ошентип жазып бериңиз. Десем, хорошо, сен суроолорду бер, ошентип жазып берем деп жүрүп, мен 5 айдан алып коюп атпайбы. Мага көрсөтмө бербей. Ошо менен иштер жабылып калып атат. Ошол кездеги бийлик башында тургандардын моралдык жоопкерчилиги жөнүндө дайыма сөз болуп келет. Ал президент Аскар Акаев же премьер-министр Курманбек Бакиев болобу, же жогорку кеңештин 2 палатасынын депутаттарыбы, президенттик администрация жетекчиси Аманбек Карупкуловпу, мамлекеттик катчы Осмонакын Ибраимовпу, Жалал Абад областынын губернатору Султан Урманаевпу, ички иштер министри Темирбек Акматалиевпу, башкы прокурор Чубак Абышкаевпу, коопсуздук комитетинин төрагасы Калык Иманкуловпу жана бийликтин областтык, райондук структураларынын жетекчилериби? Кимиси болбосун жоопкерчиликте болушту. Анткени азыркы компьютердик тил менен айтканда системалык кризис өкүм сүрүп турган. Анын бир далилине токтололу. Сотко катышып аткан убакта ошол эмне себептен ошол жака курал менен барды дегенде, алиги оперативный сообщенияларды көрсөтүшкөндө ошо делого тигилген. Ошо спецслужбанын аябай начар иштегени болуп атат да. Спецслужба миш-миштерге, бир тастыкталбаган маалыматтарга таянып, ошо өзүлөрүнүн сообщенияларын жөнөтүп турганы болуп атат. Анан ошону кандайдыр бир кишилер ошо айыл арасынан дагы жөнөтүп турганда. Анан ошо акыркы эртеге чыга турган күнү дагы ошол жерден бирөөлөр чалып, акимге чалып, башка кылып, ошондой маалыматтар. Эгерде могу бир
чудо менен эле кассета элдин колуна түшүп калып, депутаттардын колуна түшүп калып, анан ошо аксы окуясынын бети ачылып калды да. Кайсыл кассета ал? Эмне жөнүндө болду эле? Аны ким тартты? Анан ал кандайча болуп депутаттардын колуна түшүп калды? Ошол Кербен шаарчасы менен баягы Боспиектин ортосунда бул бир 4 сааттан ашык оперативный съемка атайын тартылып турганда, анан ал жака милиция кызматкерлери, атайын кызматтын кызматкерлери, прокурордун кызматкерлери туруп, ары бери өткөндөрдү ушу эртең саат 9-дан баштап машиналар текшерип, адамдардын өңдөрүн баарын тартып алып турушканда, анан ушул эле кассетанын уландысы барып туруп, баягы жаш жетелек балдар боюнча иштеген иден деп коебуз, ошонун имараты өрттөнүп, кийин баягы балдарды вскрытие кылып, баягы судмед экспертиза карап аткан жери менен бүтүп атат да. Анан бул окуя мындай болгон. Ошону толук тартып, 3 оператор иштеп, 3 оператор 3 жактан тартканда, анан ошол кассетанын 3 башка, кээ бирлери үстү жагынан тартылып алса, кээ бирлери бир жагынан, кээ бирлери дагы бир жагынан тартып турат да. Анан бир кассетада бар эпизоддор, экинчи кассетада жок. Анан бул 3 кассетаны тең мен баягы аксылыктарды сотунда коргоп жүрүп 3 кассетаны тең көрүп чыкканмын. Ошол 3 кассетанын бирөөсү элдин колуна тийип калат да. Анын элдин колуна тийип калган тарыхы мындай болгон. 4 баланын сөөктөрүн судмед экспертизадан өткөзгөнү, баягы моргто вскрывать этип ошолорду союп аткан убакта сыртта бир 50 адам курчап турушкан. Курчап, тууган уруктары өлгөндөрдүн. Анан туурасын айткыла деп, тиги туугандар болсо ошонун ичиндеги тургандарды туура маалымат бергиле деп ошентип кыйкырып турушкан. Анан кийин ошо эмнени таптыңар, ичинен окторду таптыңар, бизге бергиле, бербесеңер чыгарбайбыз деп баягы ороп алышып анан чыгарбай турушкан да. Анан ошондо ошол жерден бирөө чыгып акырын элге туугандарына айткан. Азыр ичинде бир оператор жигит тартып атат сүрөткө. Бүт баарын тартып алды. Колуңардан келсе ошол кассетаны колуңарга тийгизгиле деп. Анан баары баягы врачтар чыгып баратып, анан оператор жигит артына кетип атканда ошондон анан видео камерасын тартып алып коюшканда элдерчи. Алып коюп анан кайра бергиле дегенде булар ичиндеги кассетасын сууруп алыштырып, видео камерасын кайра кайтарып берген, кассета ошентип элдин колуна түшүп кеткен да. Бул кассетанын аркасынан бул эми 18 күнү болуп атат да. 18 күнү түштөн кийин болуп атат. 17 күнү атылган, 18 күнү ошол кассета элдин колуна түшүп калып атат да. Анан бирөө алып качты, кассетаны алып кетти, ичинде баары бар эле дегенде анан кармагыла дейт. Кандай бала алып кетти дегенде жашы бир 25 менен 40-тын ортосунда кара куртка кийген, кара капюшончон жигит алып кетти дегенде анан ошо Кербен шаарчасындагы кара курткачан, кара капюшон кийген ошо 25тен жашы 50лөргө чейинки эркек атынын баарын камайт да. Камап ошо Кербендин ровдысына алып барып, анан буларды түнү менен токмоктоп чыккан. Баягы бул айтылган кундак менен уруп үстүнө чакалап муздак суу куюп токмок жегендер ошо ровдуда. Ошол кассетаны издешип анан токмоктошканда бул кассета аябай бир колунан алдырып жибергенден кийин али милиция кызматкерлери аябай жаман болушкан да. Анан оператор кимдики экен? Ким таратты? Оператор бул менимче МВДнын оператору, ошо Жалал Атадан УУДдан барган жигит экен. Баягы бизде 9-й отдел деп коюлат. Ошол атайын УУДдан барып, ошол тартып жүргөн экен. Бирок андан башка дагы ошо атайын кызматтын тарткан кассетасы, анан УУДнын ошо менимче аксынын өзүнүн ровдысын тарткан кассетасы ошол кийин соттордо көрсөтүлүп турду да. Эми эпизоду бирдей эле, бирок башка жактарынан тартылган. Сиздин ошо берүүңүзгө бир чындыкты айтайын деген оюм бар. Буга чейин айта элекмин. Балким айта элекмин, эсимде жок. Айтайын дегеним, бул жерде көп айтып жүрөт. Бирөөлөр айтат, ак үйдөн айткан акайыптар аткыла деп айтты дейт. Милициялар айтып атат, биз өзүбүз эле минтип атып алдык дейт. Чындык мында. Единственный акаевтардан ошол кезде Аманбек Карыкулов иштеп турган раматлык киши, анан Акаев иштеп турган. Ушулардан единственный задание берилген да, аларды Бозбектен ары өткөрбөгүлө. Всё. Эмне болсо да өткөрбөлө дейм. Анан бирок аткыла деген мен болбосо керек. Алар эми неужели ушул Аскар Акаев ат деп айтты? Мен ишене албайм. Ал киши канчалык начар киши болсо да ушундай бир жаман ишке бар аткыла, өлтүргүлө, камагыла деген эмедеги киши эмес да. Вот эми бирок кыскасы Кербенге кирбесин.
Ошо Бозбектен ары өтпөсүн деген задание берген. А бирок атпала дебесе керек да, мен жүрөгүмдө көп жылөттү мына. Бирок ал милициялар ошондо ошол ошо өткөрбөй деген атса да токтотса болот экен деп түшүнүп алган да алар. Кандай гана жол. Эми атпай эле токтотуп койсо болот эле да, туурабы? Анан кишилер да кызыкпыз да, биз да. Жол турат, эми жолдон деле айланып кетсек болот эле. Жолдо ал жөнөкөй бир уш жол эмес да, көчө эмес да. Талаа да. Эч ким тоскон жок аны. Жаздын күнү 17 март. Жөн айланып кетип калбайбызбы? Эми бардыгын жетишпейт. Биз 300-400 кишибиз. Алар бир 20-30 туурабы? Биз да кызыкпыз ошо тырышып орсуга туруп алганчы. Кызык да мындай. Ал талаа. Айыл болсо бир жөн туурабы? Анан бул жерде кызык да, биз баягы өзүбүз дагы опытыбыз жок да, айланып кетсек болот. Ошон үчүн мен бирок ошол кандай кылган күндө өлсөңөр дагы, эмне кылган күндө дагы кишилерди кербенге киргизбегиле деген задание берилген да. Мен эмне күнөөм бар ал жерде? Мен келаттым, элди баштап келаттым, пикетке чыкканга аксылыктарды үйрөтүп келаттым. Мен баштап чыккыла деген жокмун. Алардан мониторинг кылып жүрдүм, байкап жүрдүм. Элдер өлбөсүн, адамдын укугу тебеленбесин деп жүрдүм. Анан келаткан элдерге ок жаадырып атышты. Мен аман калдым ошондо. Мен кармап кеткенде элдер мен ажыратам деп анан баргандан аларды атып салышты. Эми какой-то мере мен себепкер сыяктуу болдум да. Бирок мен кандай бул жерде эмем бар, туура. Бирок конечно балдардын өлгөнү өтө чоң кайгы да. Биздин көрсөтүүнүн максаты ким күнөөлүү деп бир-эки адамды сөөмө менен көрсөтүү эмес. Ал иш менен алек болчу компетенттүү уюмдар бар. Ак Суу окуясына тиешеси бар дегендер республикадан сыртта жүрүшөт, айрымдарынын көзү өтүп кетти. Ак Суу окуясындагы жана 2010-жылдын 7-апрелиндеги курмандыктар мамлекеттин мындан аркы өсүп өнүгүш үчүн болгондугун бардыгыбыз эс тутумубуздан чыгарбашыбыз керек экендигин баса белгилели деген гана тилек. Ак Суу окуясын изилдөө боюнча мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Андан сырткары депутаттык жана коомдук уюмдар тарабынан ондогон комиссиялар түзүлүп иштеген. Ал арада президент Аскар Акаев Кербенге барып, эл менен жолугушкан. Бийликтин адресине айтылган ачуу кеп президентке жетпеген көп чындык ачыкка чыгып, мамлекеттик комиссиянын иши жыйынтыкталары менен коопсуздук кеңеши болуп өткөн. Я считаю, что учитывая тяжесть вины, которая ложится на органы внутренних дел в этих трагических аксийских событиях, мы должны быть до конца справедливы. Коопсуздук кеңеши Ак Суу окуясы боюнча саясий гана чечимдерди кабыл алмак. Бул жолу да ошондой болду. Ар бир жетекчи өзүн кантип актаганын, өзүн акташ үчүн башкаларын кошо ала жыгылганын, өтө пасыбалга түшкөндөрү да ачык көрүндү. Баланчаев арыз жазса гана, мен да арыз жазып отставка сурайм дегенге чейин баргандар, саясий жоопкерчилик эмне экендигин билбегендер кийин мамлекет башына келишпедиби? Адам уулу канткенде адам болот деген суроо эмне үчүн кылымдардан бери келе жатат десе, жакшы учурда баардыгы зымырайып маскачан жүрө берет экен. Жамандык болгондо гана бет кабы чечилип, өзүнүн накта жүзүн көрсөтө тура. Накта жүзүн, адамгерчилик бийиктигин ошондон улам чанда адамдар гана сактап, жараткандын сыноосунан абири менен өтөт экен го. Ак Суу окуясын изилдөө боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы, өкмөттүн биринчи вице-премьери Николай Танаевдин маалыматтык салгылашта мамлекеттик массалык маалымат каражаттары жеңилүүгө дуушар болду деп айтканы бар. Республикада тигил же бул окуя болгондо, албетте маалымат таратуу боюнча атаандагышы болот. Ак Суу окуясында чындыкты Азаттык радиосу, BBC жана Агым газетасы айтып жазып турган. Мамлекеттик канал, өкмөттүк басылмалар болсо, расмий маалыматтык сводкаларды таратышкан, анткени Ак үйдөн контроль күчтүү эле. Ал күндөрү жана кийинки жылдары мамлекеттик телерадио канал президенттик басма сөз кызматынын жана башка идеологдордун жеке менчик секторуна айланган. Эркин ойлонгондор, чындыкка умтулгандар катуу жазаланып турушкан. Баш ийбегендерди ар түрдүү жаманаттуулук кампаниясын жайылтуу менен сездендиришкен. Ошондуктан Ак Суу окуясын талдаган жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынында улуттук телерадио каналдын президенти Бейшенбек Мамбетакунов Ак үй үчүн болгон соккуну өзүнө кабыл алып, буларды айтууга аргасыз болгон. 2000-жылдын 18 январда Бекназаров камалгандан кийин 11 күн өткөндөн кийин только информация берди. Ал эми 11 күнгө чейин калган средства массовой информациянын бар бул киши жазып атышты. Biz ага чейин бир дагы информация берген жокпуз. 11 күн өткөндөн кийин Кочкоров түрмөгө барып, Бекназаровдун өзү менен интервью алды. Өзү менен сүйлөштү.
Mına o şerekini biz 18 yanvarda Beknazarov'un sözü menen jana Kamçıbek'in sözü menen berdik. Bu yerde bizim günahımız kaysa. Biz berip atабыз. Kabakta oturgan kişiden interview alıp berip atабыз. Eğer de bulardan interview albay turup, misal üçün, özümüz kommentariya kılıp özümüzdün oydun çıkarıp aytıp bersek, anda jurnalistlerdi günöresіңіздер болады. Мына мен Бекназаровқа рахмат айтып қойыш керек. Мына ошол интервьюдан кийин могул жердеги бекет басылды. Бекетке чыккандар, жолдоштор ачарчылык жарыялагандар. Андан кийин бир ай тынч болду. Тынч болгула. Мени разберусь деп айткан бул киши ошондо. Ошондон кийин могул жердеги эл тарады КТРден интервью бергенден кийин ишенбесеңер анализдеп көргүлө жолдоштор. 10 февралда Адакан Мадымаров Аксудан келгенден кийин 12 адам барымтада алынды деп ушул жерден заявить этти. Биз ошону тасын тетел дедик. Алдагы Адакан Мадымаров айткандан кийин кечинде саат 7-лерде азаттыктан берилди. Мен муну опять-таки ошол барымтага адамдар барбы жокпу деп Аксунун акиминен, ошол жерде прокурордон, ошол жердеги кимдин Бекназаровдун агасынан интервью алып туруп бердим мен. Ушул чынбы же калппы деп туурабы? Бул кишилер сүйлөп берди, барымтага алынган жокпуз. Биз нормально турабыз. Элдин чогулганы чын, сүйлөшүп атабыз деп кетти. 22 февралда биз жанагы Козыкеев менен Кудайбердиевдин информациясы ушул жерде ошолор таратты дегенден ошол кишинин өзүнөн барып интервью алдык. Сиз ушинтип жазганыңыз чын беле десек, ал киши телевизорго сүйлөп берип атат. Мени Мадымаров ресторанда отуруп, ушу Бекназаровго кире албай атабыз, ошого кирүү үчүн жардам иретинде сиз жазып бериңиз деп айтты деп Козыкеев өзү сүйлөп берип атат. Биз ошону бердик. Мен эч кандай комментарий жасаган жок биздин журналист. Мына жолдоштор, момунту айтып атат, муну кайсын сиз ишенесиз деп бердик. Эгерде ошол киши сүйлөбөй туруп биз өзүбүз айтсак, биздин өзүңүздөр болот эле. Ушунун баарын бербей койсом болот беле? Конечно болбойт эле. Бир жагына тартсам, бир жөн мен баарын ушунун баарын калыстык менен берилми деп ойлойм. Ана мына 17 мартта Заманаш студиясынан эртең менен министр келди. Мен министр эфирге чыгып информацияга бергенге акылуу жолдоштор. Это прямой эфир идет. Мен запись эмес. Бул киши эртең менен келди да прямой эфирге чыкты. Айтты информациясы, момундай болуп турду. Экинчи күнү келип айтты, кээ бирлери неуточненный болуп калды, бүгүн поправка берейин деп туурабы? Поправка берип экинчи күнү поправкасын берди. Биринчи күнү сүйлөп атканда айтты, бул предварительный деп айтты. Мына бул киши көрсөтөт. Мен чыккандан кийин сурадым, бул аныкталган болсо, бул эми бешемек предварительный дедиңиз, туурабы? Эртең окончательный беребиз деп. Анан эми министр келип атса, мен кантип эфир бербей койгом жолдоштор. Анан бул жерде закондо жазылып турат, закон средства массовой информацияда өзүңүздөр колдогон мына жазып атат. Так. Орган средств массовой информации не несут ответственности за распространение в средствах массовой информации не соответствующей действительности, если она является дословным воспроизведением публичных выступлений. Адакан Мадымаров здесь публично выступал, поэтому я давал. Пожалуйста, закон написано. Потом дал разъяснение непосредственно с первых источников. Потом второе. Если они содержали выступления граждан, идущих в эфир без предварительной записи, министр выступал без предварительной записи. Пожалуйста, товарищ закон. Я закона не нарушал. Я что было в законе, все соблюдал. Тем не менее дал обои стороны. Я только власть дал, тем не давал, всем давал я в эфир. А потом, я думаю, что может ошибка, все телевидение считает, которое показывает в Кыргызстане, вы думаете, что все КТР, есть пирамида, есть КОР. Пожалуйста, я думаю, что депутатская комиссия может посмотреть все мои сюжеты и сделать с этого вывод. Азыр коомдук телерадиоканал ачык коомду көздөй умтулууда. Ал эми анда шарт ушундай эле. Мамлекеттик машинанын азгусу курч айланып турган. 2002 жылдын 17 мартындагы окуяны ошол күнү кечинде бүткүл дүйнөгө тараткандардын бири Азаттык радиосунун кыргыз бөлүмүнүн ал кездеги башкы редактору Нарынаевдин эскерүүсүнө орун берсек. Жекшемби күнү болуп калган 17 март. Жекшемби күнү Кыргызстанда деле башка мурдагы советтик жумурияттарда көп иштебейт журналисттер. Биздики Азаттыкта жекшембиби, ишембиби, башка күн кайсы күн болбосун иштечүбүз толук. Ошон үчүн экинчи жагынан гезиттер шейшемби жана жума күндөрү чыкчу, эки жумасына. Ошон үчүн булардын жаман ою бар болчу, ал кезде жана госсекретарь, билесиңер да ким. Ал
алар ойлогон Осмон окугунда алар ойлогон вторникке чейин жанагы шейшембиге чейин 3 күн бар. 3 күн ичинде баарын өзүбүз жайлап коебуз деп ойлогон. Жаман ой, мен ойлойм ошондой болгонго деп да. Жаман ой ошондой болгон. Биз баарын жайлап коебуз деп, алардын дагы мындай дагы пландары болгон экен, аны анча-мынча ишке ашырган жарылар болгон. Же өлүп жаткан моргтогу адамдарды алып келип талаага, колдоруна бөтөлкө карматып, бычак карматып, ошонун баарын видеого тартышкан. Анан мына булар мас болгон эмелер болчу, бири-бири менен мушташкан деген нерсени пландап койгон сыяктуу. Бирок биздин кабарчыбыз бар болчу. Жалал Абадта Рыспай Абдыраимов. Ошол түн үчүн эмес, бир кечке жок. Окуя бир 4 менен 5-тин ортосунда болуп атат да. Кечинде бир 7-8-дерде биякка чалып Бишкекте биздин Азаттыктын бияктагы филиалдын бюросунун башчысы Кыяз Молдокасымов болчу. Ага чалып, аны үйүнөн тургузуп, ушундай нерсе болду, бирдеме кылыш керек, айтыш керек, эфирге чыгарыш керек деп. Анткени биздики эфир кечки 9-да, биякта 9-да, биякта биз боюнча 5-те. Значит, Прагада бир түш чен болуп калган. Анан ушундай болуп атат, аябай жаман болду деп түшүндүрүп көндүргөн экен. Анан Кыяз үйүнөн туруп келип бюрого эмелердин баарын күйгүзүп, аппаратуранан өзү жазып алыптыр тигин үйүнөн. Телефон менен Жалал Абадтан тиги Рыспайдын берип атканын. Анын баарын жазып алып, анан ошонун баарын магнитофонго жазып алып бизге тиякка жиберген, мага телефон чалып, демалыш күнү болчу. Анан ошонун жиберген үнүн биз жазып алып, анан ошо үндү расшифровка кылып эмне кандай болду дегенин айтып, бирок канча адам өлгөнү так белгисиз болчу. Өлгөндөр бар деп айтылган. Анан бир жигит менен интервью кылган экен, ооруканага барып, жарадар болгон жигитке. Ал жигит жанагы биринчи күн өлгөн 4 адамдын бири. 2 адам талаада өлүп атат, ошо ок атылган жерде, жана Босбектин жанында. Кызыл Туу деген айылдын тургундары келип атып, Босбек менен эмеге бараткан да тиги Кербенге. Анан 2 адам дароо өлгөн, 2 адам жарадар болуп ооруканага жеткирилген. Ошол эртең менен жарадар болуп өлгөн жигит менен кечинде интервью кылып атпайбы ким Рыспай. Ошонун үнүн жиберип, ушундай болду, ок атты, тигинти минти деп да. Анан ошонун баарын кечинде биз 9-да эфирге бергенбиз. Кечки 9-да. Бирок ага чейин ошонун баарын мен англисче которуп, кыргызча которуп, анан бүт жанагы интернет ал кезде уже иштеп калган Европада таратып жибергенбиз. Ошон үчүн тигилер шейшембиге чейин баарын жайлайбыз, жазайбыз деген ою чыкпай калган да, мен ойлойм. Анткени ага чейин уже 1-2 сааттын ичинде эле бүт баары, университеттер баары алчу, Европарламент жана Евросоюз, ошол жактагы аналитиктер баары биздин жиберген кабарларды алып турчу күнүгө. Анткени биз күнүгө жиберип, англисче, орусча кылып салып турчубуз. Кыргызча өзү эфирге чыгат, англисче, орусчага. Ошентип, ошо болгон күнү 2-3 сааттын ичинде уже бүт дүйнө билип калган. Ошон үчүн кийин жашырабыз деген нерселери болбой калган да. Мына азыр биз ошол окуяларды изилдеп берип атып, биз аябай көп тоскоолдуктарга туш болдук. Дагы эле ушул Ак Суу окуясынын чындыгын коомчулук билишин каалабаган күчтөр бар экен. Ал күчтөр мага телефон аркылуу да билдирип атышат, анонимдүү катта жазып атышат. Кимдер бар ушунча жанынан корккон ким бар? Соттолчулар соттолду. Мындай иш аягына чыкпаса дагы ар ким өзүнүн бир жазасын алды. Баягы көз өткөндөр көз өтүп кетти. Ушунчалык өзүнө мындай бир тынчтык таппаган кайсыл бир күчтөр, идеологиялык тармак өзүнө тынчтык таппай атабы? Укук коргоо органдары өзүнө тынчтык таппай атабы? Бирок мен ушул жолу сездим, өзүмдүн баягы шукурама сездимде, тынчтык таппаган күчтөр көп экен. Жалпы бир нерсе го, бул өзү как прецедент сыяктуу болуп калышы мүмкүн болуп атат го, ошондон балким коркушат. Анткени бийлик өзү жазаланбаш керек деген сыяктуу бир принцип. Эгерде бийликтин бир өкүлүн жазалап түрмөгө отурсак, анда ошонун мисалы менен башка дагы нерселерди чукушу мүмкүн деген балким ушундай бир жалпы мен билбейм, анчалык деле бир чоң адамдар эмес го, алар деле баары азыр чоң деле кызматта эч кимиси жок. 2002 жылдын 17 мартындагы окуяны талдоо, изилдөө жылдын аягына чейин созулду. Адам курмандыгын алып келген бул кырдаалда алдын ала болтурбоо мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып жиберген жогорку эшелондогу жетекчилерден тартып, райондук структуралардын чоңдоруна чейин кызматтан алуу, сөгүш жарыялоо, кызматтан төмөндөтүү иштери болгон менен
Жогорку кеңештин депутаты Азимбек Бекназаровдун иши боюнча соттук териштирүү узарып кетти. Бул оюн бийликтин ич күйдүсүнө байланыштуу болгону менен оппозициянын иш аракетине оң шарт түзүп берди. Ушул жерден тактай кеткибиз келет. Оппозицияга 2001-2002 жылдар жолдуу мезгил болгон десек болор. Бийлик системасындагы кубаттуу делген одиоздуу личносттор саналуу эле адам болгон. Президент жана анын тегерегиндеги ашып кетсе 20 адам, калгандары оңтойлуу учурду күтүп быгып жаткандар эле. Алар күндүзү демократ, бирок түнкүсүн басмачынын ролуна ылайыктуу кийим издеп жүргөндөр экенин оппозиция дагы жакшы билүүчү. Ошондуктан биринчи тема үзөңгү куш, экинчи тема депутат Азимбек Бекназаровдун камалышы, үчүнчү кульминациялык тема Аксы трагедиясы. Ушул 3 тема президенттик бийликти солкулдатып, эл аралык резонанс жаратмак. Бирок ал учурда Америка Афганистан менен алек болду. Афганистан Американы гана эмес, бүтүндөй Европадагы эл аралык ырааттуу саясатты будуң чаң чыгарып жаткан. Ошол учурда Кыргызстанга Ганси авиабазасында аста жылып келе жатпады беле. Биринекин эл аралык уюмдардан жооп алган менен өкмөттүк эмес уюмдарда өз позициясынан тайышкан. Биз калыспыз деген менен айрым өкмөттүк эмес уюмдар оппозициянын жалпы хорунда ырдап жүрүшкөн. Азимбек Бекназаровдун акталышын талап кылган элдик кыймылдар Аксыдан Бишкекке чейин жөө жүрүшкө чыкканда, коомчулук өкмөттүк эмес уюм менен оппозициянын айырмасын биле алышканы жок. Ага себеп бар эле. 2002 жылдын июнь айынын соңунда Азимбек Бекназаровдун ишин Токтогул райондук соту карары алдында аксылыктарды коштогон топ шарт бурулуп Ош шаарына келип, элге кайрылууну чечишти. Бул кадам өтө опурталдуу эле. Ош шаарындагы башка улуттар арасында да өтө төмөн кеп жүрүп жаткан. Анын үстүнө ал учурда криминалитет баш көтөрүп калган учур. Демек, аксылыктардын бул жүрүшүн башка нукка буруп кетүүчү күчтөр жетиштүү эле. Ошондуктан Ош областынын губернатору Накен Касиев аксылыктарды утурлай Нариман айылына келип сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Губернатор жүрүштүн катышуучуларынын талабын жеткирүү үчүн тез арада Бишкекке учуп кетүүгө аргасыз болгон. Кече сиздер менен жолуккандан кийин мен Бишкек шаарына учуп барып, бийликтин бутактары менен сиздин атыңыздардан жанагы сиздер айткан сөздөрдү, сиздер айткан суроолорду, талаптарды, кайрылууларды толугу менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк болду. Өкмөттө дагы, урматтуу президентибиз Сапар Акаевдин алдында дагы мен болуп ошо сиздердин бүгүнкү коюп аткан маселелерди айттым. Ошону реалдуу түрдө айтканга аракеттендим. Жүрүштүн катышуучулары эки областтын чек арасында 2 күн өргүү алып калышты. Ал учурда Азимбек Бекназаровду соттук актоо жүрүп жаткан. Бул сот ишкерлигиндеги укмуштуудай көрүнүш эле. Урматтуу туугандар, мына азыр мен бир 5 мүнөт мурда Токтогулдун соту менен сүйлөштүм, сот болгон жерде жана Бекназаров менен сүйлөштүм. Ошол убакта Бекназаров өз ошону подтвердить этти. Азыр Токтогулда сот болуп, мени толугу менен актады дагы, мага депутат деген мандатымды калтырды деди. Ошого байланыштуу азыр ошол элге барып ушуну сиз айтып коюңуз, өтүнөрүм. Абдулдага телефонду берип коюңуз. Мына азыр кечиресиң, мен телефонду берип. Ала. Да. Бардыгыбыз, Топ болду. Азимбек, мен угуп атам. Азыр мына тиги Жалал-Абадка чейин жай менен жеткизип коебуз, границадан өтүп чекти. Базарында азыр машинеге кенен кесир кылып салабыз. Жайден анан тиги Жалал-Абадтан узаганда анан өзүнүн жерине барат, анан Кудай деп кете берет. Жакшы, андан ийгилик болсун, ушу менен элибизде, журтубузда тынччылык болсун. Рахмат. Жакшы, аманчылык болсун баарыбызга. Элибизде аманчылык болсун. Микрофон yok. Az bilmedik. Кымбаттуу электен катышуучулар, азыр мен Бекназаров менен байланыштым силердин алдыңыздарда. Ал силердин атыңардан, жалпы жүрүшкө катышкандардын атынан Жалал-Абад областындагы чечилбеген маселелердин Ош жергесине келип чечилгендиги үчүн силердин атыңардан Накен Касиевке рахмат айтып коюшту өтүндү. Рахмат сизге.
Andan keyin hazır Naken Kasvich менен сүйлөштүm, бардыгы чечилген деди. Азыр транспорт менен Жалал-Абадка келесиңер. Жалал-Абадтан кийин бардыгын караванга. Сузактыктагы, Базар Коргондук, Ленинскийде бардыгын келесиңер. Кербендегилер менен жолугуп, кербендин тарайбыз деди. Макулсуңарбы? Кайсыл кыймыл же каршылык көрсөтүү акциясы же болбосо революция болуп өткөндө коомчулук ал иш аракеттердин ныравалык жагына да абай салат. Аксы трагедиясында да алдыңкы катарга аялдарды чыгарып, эркектер аялдардын аркасында турушкан. Жөө жүрүштөрдө да уюштуруу иштерин аялдар колдоруна алган. Ал эми 2005 жылы 24 мартта аялдар эркектерге ак үйдү алып беришти. Бул феноменалдык көрүнүш өз алдынча изилдөөгө арзыйт. Ал жөнүндө кийинчерээк сөз болор. Биринчиден биз айтканбыз, бул милиция саясий инструмент болуп калды. Милиция ишенбейбиз, милиция бизди уруп атат, бизди ушундай кыйнап атат, кармап атат. Депутаттан өйдө ушундай кармады, жөнөкөй адамдарды ушинтип бизди куугун токтоп атат. Керек болсо Бекназаровдун апасын, эжесин токмоктогон күндөр болду. Ошон үчүн биз айттык, милиция бул уже саясий күч болуп калыптыр. Экинчи жактан соттор, андан кийин көрдүк, соттор саясий чечимдерди телефон аркылуу гана чечип коет экен. Аны да көрдүк, уже сот жок экен эгемендүү. Үчүнчү жактан ошондо биз айттык, ар бир чечим ошол өкмөт кабыл алынып аткан сөзсүз түрдө ачык жана коомчулукка түшүнүктүү болуш керек. Азыр коомчулук ал кездеги өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрүнө жана оппозицияга силер болбосоңор Бакиев бийликке келмек эмес. Улуттук лидерди даярдабай туруп, элди революцияга түрткөнсүңөр. Кимдир бирөөлөрдүн кызыкчылыгынын куралы болгонсуңар деген кинени коюп келишет. Биз эч кимди сойлогон жокпуз. Ошол эле Бекназаров деле сиз айткандай, баягы саясий күчтөрдүн же болбосо саясий оюндун жертвасы болуп калат деп. Анткени кийин шайлоодо катышканда дагы Замира Сыдыкова менен сүйлөшүп мен айттым. Эмне үчүн силер номенклатураны кайта алып келип атасыңар? Бакиев Акаевдин артында жүрүп, керек болсун чукпай, андан да көп иштерди жасады балким. Алардын баарын тең кетириш керек болчу. Эмне үчүн аны алып келип атасыңар дегенде, анын акчасы бар экен деген биз үчүн дагы трагедия болду. Биз айттык, бул деген аябай туура эмес саясат. Анткени же болсо Роза Исааковна айтты, түштүктөн болуш керек бул жолу, түштүккө бериш керек деп. Биз айттык, түштүктөн эмес, космостон келсин, бизге баары бир. Бирок биз ишенген, барктаган таза лидер болуш керек. Анан номенклатура келип атканы кандайча жаңыруу болот деген, ошондо конфронтация болгон. Ошол көп жылдан бери келаткан коалиция, ошол эле ошо коалицияда такшалган жаш балдар, жаш активисттер биз менен чогуу аябай өзүбүзчө ренжидик да. Анткени бул уже баягы базардакыдай сатма саясат болуп калды да. Значит, акчасы бар, ал боло алат. Ким боло алат? Значит, криминалдык болот экен да, эгерде акчасы көп болсо деген бизде ой болду да. Бүгүнкү көрсөтүү менен Аксы трагедиясын изилдеген жана анын сабактары жөнүндөгү баян соңуна чыкты. Улам убакыт өткөн сайын бул окуянын дагы бир өңүрү ачыкка чыгат. Анткени Аксы окуясынан башталган сызык аркылуу 2005 менен 2010 жылдагы революциялар жана 2010 жылдын июнь айында болгон Ош окуясы өткөнүн туйдук. Сиздер